Өзүңүздөргө маалым болгондой, азыр эл өкүлдөрүнүн ошо эл менен жолугушуу мезгили. Мен азыр Алай районунда жүрөм. Эми чындыгын айтканда, ошол ар бир шайлоо сайын эң көп добушту мага ошо Алай районунун жашоочулары, тургундары берет. Мен аябай ыраазымын ага. Бүгүн дагы ушу мени колдогон эң чоң айыл өкмөттөрдөн жолугушууну баштадык. Бүгүн Алай айыл өкмөтүнүн Чийтала айылына бардык. Ал жерде ошол аксакалдар менен эл менен жолугушуп, элдин ушул түрдүү маселелери боюнча, өзгөчө социалдык көйгөйлөр боюнча арыз моңун, пикирлерин, сунуштарын уктук. Чийтала айыл десе ошол жер жок да. Ошол жерде 13 гектар жер бар. Жөнүндө туратын жерде, жер деген жерибиз. Эгер суу ошол жерден өтүп калса, ошол жерде неме кылып берсеңер, ар бир үйдө азыр 4 бала жашап атышат азыр. 27 жылдан бери бул канал иштелбей турат. Бул суу денен суубузду иштете албай атабыз. Айланайын, ушуга бир университеттер дейсиңер, ошо инвестиция дейсиңер, ошонуларды жөнөтүп иштетип койсоңор, биздин мигранттыгын талаадагы балдарыбыз келип, жок дегенде 20-30 бала иш менен камсыз болобу жанагы. Мен айтарым, ушу мектепте иштегенде байланыштуу мектептен биринчиден зданиясы биягда айтып кетти, здание өтө аварийный состояниеде турат. Бир жагы жарылган, МЧСтен келип текшерип кеткен, аварийный состояниеде. Балкалар кеткен, балка өтө узун, алыс коюлуп калган экен, балкалар эйлейт. Айнектер мындай өтө басып калганда, басып калгандагы айнектер уже сынайын деп калганда. Биздин биринчи эле маселебиз мына өкмөт айткандай, өкмөт өзү дотацияда турса, бизде акча жок. Бала бакча маселеси өтө эле бизге өтө орчундуу маселе. Анан эми митингге кирсе деле сен бюджеттен бир кабар алып кой деп сунуштамакмын. Эми ушу негизинен Чийтала айылында көйгөйлөр болуп, бул бала бакча, экинчи таза суу. Бала бакчаны ошо биз бюджетке киргизүү жана каражат бөлдүрүүнү мен өзүм колго алам. Анткени буга чейин Алай районунун башка айыл өкмөттөрүндө дагы бала бакчаны биз ушу бюджетке киргизип, каражат бөлдүрүп келгенбиз. Бул жолу ушу Чийталаны жеке көзөмөлгө алып колго алам деп ойлоп атам. Экинчиден таза суу түтүшүүлөрү керек. Аны эми бюджеттен акча бөлдүрөбүз, болбосо ушу ар кандай фонддор аркылуу, демөөрчү фонддор аркылуу сүйлөшүп, ошого жетиштүү деңгээлде 3 километрге чейин ошо суу түтүкчөлөрүн алып берип, ушул таза суу менен ошо бала бакча маселеси чечилишине тыкыр көңүл бурабыз деп турам. Жолугушууларыбыз да уланат. Эми Алай районунун башка дагы айыл өкмөттөрүндө эл менен жолугушуп, ушул көйгөйлөрдү угуп, колубуздан келишинче чечүүнүн үстүндө иштейбиз.